Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттук валютанын баасы көтөрүлүүдө. Серепчилердин жана каржы боюнча аналитиктердин айтымында сомдун өсүшү көп себептердин аркасынан келип чыгат. Алардын бири интервенция аркылуу. Экономист Искендер Шаршеевдин айтымында Кыргызстан өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына киргендиктен улуттук валютанын өсүшүнө келе жаткан президенттик шайлоодагы таасирин тийгизиши мүмкүн. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстан негизи ошол өнүгүп келе жаткан мамлекет болгондуктан дагы кошумча таасирди ошол президенттик шайлоо кылышы мүмкүн. Мисалы үчүн, эгерде талапкерлер чоң капиталдарды алып келип, өзүлөрүнүн капиталын чыгарып, доллар даярдашса, камдашса, ошондо да сом күчөп кетет да. Бирок, мисалы үчүн, сом дагы качан сом алсыздап кеткени, бул деген долларды сатып алып атканда. Долларды сатканда, бул долларды сатуулар шайлоо учуруна болот го дейм. Сомдун наркы кайра күчөйт деп эсептейм. Азыркы тиешеси абдан аз, мындай сезилбейт эле болсо керек. Чоң тиешесин биз ошол баягы фонддорду толтурууда, каттоо бүтүп туруп фонддорду толтуруп баштаганда ошондо көрөбүз да. Ошондой эле Шаршеевдин баамында улуттук валютанын ылдыйлап өйдөлөп турушу Америка, Европа тарабынан Орусияга коюлган санкциялар дагы себеп боло алат. Бар албетте, мисалы үчүн чоң девальвация болуп кеткенге себеп өткөн жылдары. Бул деген Орусия мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары жана Европа менен каршылаш болуп, алардын санкциясынын астына калганда, ал санкциялар бизге соккон. Анткени биздин базарыбыз Орусия болгон. Биринчи санкциялар Орусияга соккондон кийин Орусиядагы жарандардын баягы сатып алуу жөндөмү түшүп кеткен. Албетте биздин да баягы сатуу жөндөмүбүз Орусияга ылдыйлап кеткен. Көп ишкерлерибиз жумушубузга алып, кирешесин албай мындай таасири чоң болгон. Ал эми Улуттук банктын өкүлдөрүнүн маалыматында азыркы учурда улуттук ички рынокто жагдай туруктуу. Улуттук банктын билдиргенине таянсак, 2017 жылдын башында АКШ доллары сомго карата 0,5%га жогорулаган. Жылдын башында доллардын курсу 69 сом 23 тыйын болсо, азыркы күндө 69 сом 60 тыйын болуп калды. Улуттук банк сомдун кескин серпилбөөсүнө жол бербеш үчүн дайыма мониторинг жана анализдерди жүргүзүп турушат. Ошондой эле жылдын башында рыноктун талабы жогору болгондуктан канааттандыруу үчүн 69 миллион доллар Улуттук банк аркылуу сатылган. Сатып алуу операцияларын жүргүзүүнүн негизинде 16 миллион доллар интервенция болгон. Сомдун өсүшү негизи баягы бизнесмендер үчүн мен айтып атпаймынбы, эмне үчүн биз баягы улуттук валютанын сомдун курсун кескин серпилүүсүнө жол бербешибиз керек. Анткени ар кандай серпилүүлөр жогоруласа дагы, ошондой эле төмөндөгөн дагы бул биздин бизнесмендерге жана ошондой эле калкка мындай негизги мындай терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени бардык эгерде өзгөчө жанагы валютада кредит алган биздин жарандар бар. Андан тышкары валюта менен баягы биздин импортерлор негизи алар дагы чет өлкө валютасы менен жүргүзөт да. Ошондуктан баягы мындай кескин серпилүүсү болбош керек да. Бирок негизи кандайдыр мындай бул базар баасы, бул кандай десем, ички валюта рыногунда кандай суроо талап болсо, ошого жараша күнүмдүк түрдө өзгөрүп турат. Анткени бизде баягы эмеде калкуу режими, бул свободный плавающий обменный курс деп коебуз. Биз муну эч качан фиксировать этпейбиз. Улуттук банк айтып атпаймынбы, негизги суроо талаптын негизинде аныкталып турат. Серепчилердин баамында улуттук валюта дүйнөлүк кризиске, теңге менен рубльдүн девальвациясына карабай, өзүнүн туруктуу валюта экенин көргөз алды дешет. Эгерде дагы улуттук сом кымбаттап же арзандаса, бир аз гана айырмачылыктар менен болот дешет. Азамат Айтбаев, Азамат Бакиров, Next TV.